Кадамжай районуна ушул Азия өнүктүрүү банкы каржылап аткан долбоор боюнча өкүлдөр келип көрүшүп кетти. Ушул район аймагында суга суу маселеси боюнча болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, ушул каналыбыз 65-66 жылдары курулуп, бүгүнкү күндө суунун жоготуусу өтө көп болгонуна байланыштуу ушул долбоорлорго кайрылган элек. Бүгүнкү күндө ушул 200 миллион сомдук долбоор ишке ашып атат. Насып кылса, бүгүнкү келип көрүштү, жеринде көрүп, анан мындан сырткары ушул техникадан бере турган болуп атат. Биз ушул райондук суу чарба башкармалыгына эми ушул аткарылып аткан иштерди сапаттуу ишке ашырып алсак, бүгүнкү күндө ушул 60 миңге жакын элди суга суу маселесинде кыйла чечилип калат. Эми өзүбүздүн райондо 3 дарыябыз болсо, эми ошондон көбүрөөк сууларды пайдаланып, анан суу жетпеген айларга суга суун жеткирип, анан мүмкүнчүлүк болуп турган болсо, ушулдан бизден сурандык. Ошол суу жетпеген жерлерди өздөштүрүү боюнча да сиздер менен тыгыз иш алып барууга даярдыгыбызды билдирип, ушундай келишимдерге бардык. Мындан ары мындай иштер да уланат деген ойдобузчу. Кадамжай райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Козбаев Акылбек бүгүн мына Кожокайыр Исфайрам сайынын сол жегинен алган Кожокайыр каналыбыз 4100 гектар жерди суга суу менен камсыз кылат. Анын ичинен айыл өкмөттөр боюнча айтып өтсөк, Масалиев айыл өкмөтү, Майдан айыл өкмөтү, Меркез айыл өкмөтү, 3 айыл өкмөтү сугарат, ошондой эле 3 спан менен сугарат. Ошол каналдын узундугу 31 километр, сыйымдуулугу 9 метр кубический секунд. Бүгүнкү күндө бул курулгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин реабилитациялык иштер жүрбөгөндүгүнө байланыштуу каналыбызды ар бир проекттерге өткөрүп жүрүп, Азиялык өнүктүрүү банкынын ирригацияны өнүктүрүү боюнча программасына кирип, ана бүгүнкү күндө тендер өтүп, 200 миллион сомдук тендер иштери аткарылды. Жасала турган жумуштарды көрүп, ошо Азиялык өнүктүрүү банкынын төрагалары, Япон улутундагы өкүлдөр, дагы башка өкүлдөр келип, бүгүнкү күндө бардык жасала турган жумуштарды көрүп кетишти. Көрүп, ынанышып, бүгүнкү күндө мына ошол банктын долбоорунун негизинде бизге Кадамжай райондук суу чарба башкармалыгына экскаватор, бир самосвал убадалап кетишти. Буюрса, мына ушул эки спецтехника деп коет, атайын техникалар келип биздин суу чарба башкармалыгына келет. Жогоруда айтылган Азия банк өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү келишип, ушу курулуш иштерин күз айынан баштап, вегетация бүткөндөн кийин күз айынан баштап баштоонун алдында турат. Правый канал Анкор называется, левый канал Кожокайыр называется. Вот так. Да, будем, да? Ну да, спустимся сейчас. Kaderi yapıp, şimdi kaderi yürüyoruz. Tamam, soğuzaktır. İnanılmaz sevapları. Valla kullanıyorsun. Biz de şimdi klavyeyi manisyonlarla arama kılacağız. Bize olmayı ondan çıkarttı. Bir olmadan bir cümle 10 bin öpüyoruz. Çekiyoruz.
Yes, this is the headwork. There are electric gates. Поэтому мы не... This is look, in winter, the water is less than now. Yeah. This water to this side in order to repair the headwork. Now they cannot do it, now it's irrigation period. And they do the maintenance. What is this? This is the winter pass-by canal. The winter splinter, yes. Splitter. They just close it. I just want to have the why they don't Please introduce yourself. Hello everyone, my name is Kazuhiro Yoshida, Senior Water Resources Specialist at the Asian Development Bank. Саламатсыздарбы, менин атым Казухиро Яшида, мен мына суу ресурстары боюнча адисмин Азия өнүктүрүү банкында. I'm also the project leader of this climate change and so the disaster risk management water sector project. Мен азыр ушул долбоордун жетекчиси болом. Бул долбоор климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жана суу ресурстарын башкаруу долбоору деп аталат. Which has started 2 years and 8 months ago, so the August 2019 for 6 years. Биздин долбоор өзү 6 жылдык долбоор, анан негизинен 2019 жылдын август айында башталган. The project is try to make the region resilient for climate change and disaster risk. Биздин долбоордун негизги максаты мына ар кандай ЧСтерге туруктуулукту күчөтүү жана ошондой эле климатка байланыштуу өзгөрүүлөрдү күчөтүү максаты. The project has three components. One is irrigation modernization. Долбоорубуз 3 компоненттен турат. Биринчи компонент бул ушундай ирригациялык жабдууларды модернизациялоо. And secondly, irrigation management and agriculture management improvement. Экинчиси болсо мына суу ресурстарын башкарууну өркүндөтүү жана айыл чарбаны жакшыртуу. And thirdly, the improvement of disaster risk management. Үчүнчү компоненти бул мына өзгөчө кырдаалдарга туруктуулукту көтөрүү. So ADB is very happy to see our support is really really achieving these purposes. Негизи Азия өнүктүрүү банкы абдан кубанычтуу болуп турабыз. Биз анткени биз берип аткан жардам өзүнүн негизги максаттарына жетип атат. So at this moment, almost middle
of the project, so that we will so that continue to the good work working together, the people and so the government. Азыркы учурда биздин долбоор мына ортосуна келип калды. Кудай буюрса биз мындан арыда ишибизди улантабыз. Мына жергиликтүү тургундар менен, ошондой эле кыргыз мамлекети менен. Yeah, спасибо. Is it possible to find some new investors for gardening or Got a new investor. yeah, new investors? So the project itself, so the including the how do you say, not only the irrigation, but also the support the agriculture itself. So the that component, the kind of things, can be considered and Азыркы долбоор сиз да инвестиция катары көрсөңүз болот. Анткени биз мына суу ресурстары өзгөчө кырдаалдыга байланыштуу эмес, бирок ошондой эле мына фермерлерди үйрөтөбүз. Аларга бир топ тренингтерди өткөзөбүз. Айрыкча мына сууну үнөмдүү пайдалануу маселеси боюнча, айыл чарбаны жакшыртуу боюнча, ушундай эмелер боюнча. Yeah, since this is not just water management improvement, but agriculture production improvement and to realize income increase. Бул ошондой эле мына суу ресурстарын башкарууну жакшыртуу, айыл чарбаны жакшыртуу, ошондой эле элдердин кирешесин көбөйтүү максатында болуп аткан долбоор. There are some places when you are going to Batken and which are suffering from the lack of water. What can be done over there? So the this project, so because of the there's a budget, so based on the criteria, the 4 sites are selected. So there's not we cannot do this project cannot do can do everything, but so that maybe so the next step. Yeah, there would be some opportunity. Балким бул долбоордо эмес, анткени бул долбоордун уже критерийлери бекилген, бюджеттери бекилген, бүт иш-чаралары чечилген. Балким кийинки келечектеги долбоорлордо ошону караган аракет кылабыз. So it means that after the project shows a good result. So эгер ушул долбоор жакшы натыйжа чыга турган болсо, ошондо балким жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Чоң рахмат бүгүн проекттин долбоордун объектилерин көрсөтүп, анан мындай силерде аябай энтузиазм көрүнүп турат, ушу долбоорду жакшы бүтүрөбүз деген максатыңар бар экен. And also, thank you very much hospitality. I'm Japanese. I also, as a Japanese, hospitality is, I think, relatively we have, and but not more than you. Ошол эле учурда мен аябай силердин меймандостугуңарга ыраазычылык билдирим. Мен өзүм Япониядан болом, биз да ушундай меймандос калкпыз, бирок силерден өтө албайт экен. And I'm very thank you. I'm very happy with this fine weather and with fantastic gentlemen, ladies, and and I really also appreciate the PIU team. So I believe I can work. So the local government, local team, and the PIU. So under the ministry. So I look forward really successful project for you, for your people, and I would like to make my best effort to work with entire team. Дагы бир жолу силерге ыраазычылык билдирип кетейин. Ошондой эле мына долбоорду ишке ашырган командага жергиликтүү калк менен, жергиликтүү бийлик менен ошондой эле Давай,